Чоо апаз эме видео өнчөрүп берип аткам эмеге, Кутстрой компанияга. Бул ут курулуштун үйлөрү деген биз ойлогондой тура бербейт экен да. Азыр биздин үй уже 5 миллион 300гө турган, азыр уже 7-8 миллион болуп калды өзүм эле. Уйкуну жакшы көрчүмүн үй алганга чейин. Ошондо менин расходум ай сайын 200 миң да. Ар бир адамдын өзүнөн го деп ойлойм да, баягы өзүңдү түз алып, эч кимге зыянын келтирбей, жакшынакай жүрсөң эле эч ким тийишпейт деп жактачы. Акчаңар жөнө жок болуп атат, ошо куттан үй алып койгулачы. Мына билинбей эле убакыт өтүп батарея утулуп калат экенсиңер. Бирок менин эң эле көп тапканым ошо бир 15-16 миң болгон. А эгер үй бүлөдө ортодо ынтымак жок болсо, эч кандай үйдө болбойт экен, машинада болбойт экен. Баягы квартплатка жардам болсун деп квартирантарды алам. Ошо бул комнатада бир семья жашайт. Бирок баары эми ниет ошол жака Кыргызстанга. Эми конечно, биндик кантанган жер эми эч нерсеге алмаштырбайбыз го өз мекенибизди. Ак ниеттен үй алгандар болсо кошуналар келгиле о миң деп койгула. Кудай буйрса аманчылыкта ошол ак ниеттен кезгели. Саламатсыздарбы? Биз бүгүн Москва шаарында турабыз. Ошо биздин ак ниет турак жайынан алган кардарыбыздан бүгүн кичинекей интервью алып коелу деп келдик биз. Анда эмесе ичине кирели. Жүрбү. Мынакей жамгырлуу Москвадан биздин кыргыз мекендештерге ысык салам. Москванын сүйүүсүнө жана погодасына ишенбе деген ушул турбай бербейби? Саламатсыздарбы? Ассалам алейкум. Кемсиңерби? Саламатсыздар. Машалла. Келе. Саламатчылык. Эшиктен сразу тартып баштай эле. Как ты? Жакшыбы? Денсаулык. Бисмилля. Ассалам алейкум. Жакшыбы? Куда бүткөндө бүт. Жакшы, кандайсыз? Алейкум ассалам. Жакшысыздарбы? Жакшыбыз. Охо, силер чындап куда бүткөндө элесиз. Келе оми. Келем, атарып алыстан келипсиңер. Ошо бизди бир аз кичине интервью алалы деп биз колдон келишинче ошо жооп берели. Ошол иштериңерге ийгилик, ден соолук, кайда жүрбөсөңөр ден соолукта эч убакта оорубагыла. Ушунча эле кыргыз элине кызмат кылып, кут курулуш компаниясы өнүгүп өсө берсин. Жеке эле Кыргызстан эмес, Азияга өтсүн, Азиядан дүйнө жүзүнө тарасын. Кудайым буйрса Москвага келип салынып калса, бул жактан да куттан үй алып калалы деген. Ошол иштер ийгиликтүү болуп, ушул Москвада иштеп жүргөн мекендештерибиздин иштери ийгиликтүү болуп, бардыгы үйлүү жайлуу болуп, мекенибиз өнүгүп өсүп, өз мекенибизге күлүп чайнап, ден соолукта бала чакабыз менен аман-эсен барып ошо өз мекенибизде кызмат кылалы. Үйлөрүбүздү Кудай буйрса аман-эсен кутулуп алалы барыбыз. Куттан алган ак ниеттен үй алгандар болсо кошуналар келгиле о миң деп койгула. Кудай буйрса аманчылыкта ошол ак ниеттен кезгели. Амин. Мынакей достор, азыркы учурда биз ак ниет турак жай комплексинен 3 бөлмөлүү квартира алган Арсен байкенин үйүндө турабыз. Азыр сөздү Арсен байке берели. Өзүңүз тааныштыра кетсеңиз, Арсен байке. Ассаламу алейкум. Кут курулуш компаниясынын Кыргызстандан бери келипсиңер силер. Кандай жакшы келип болдуңарбы? Манесе чарчабай. Силерди жантан бери күтүп атабыз. Кичине интервью берип коелу деп. Ошол менин атым Арсен Кадыркулов. 2021-жылы кут курулуш компаниясынан ак ниет турак жай комплексинен үй алганбыз, 3 комнаталуу. Ошол Эме 40 ай болгондо взнос бербей алдыңыз, э? Жок, взнос биринчи айын бердик. Биринчи айын бердиңиз, ошол ай сайын ошол 40 айга бөлдүк, анан ошондо 5 миллион 300 бирдеме болду. Анан айына 133 миң сомдон болду. Анан биринчи айын төлөдүк. Андан кийин төлөп келатабыз. Ошондо билинбей эле бүтүп калды, аз эле калды. Кыйналбай эле төлөп атасызбы? Кудайга шүгүр. Төлөп атабыз. Кичине бир аз рубль чыгып кеткенден кийин алып калса, көтөрүлүп кеткенде көбөйүп кетебиз. Жаш сиздер алып атканда вообще рубль 125 жакшы болчу анда, жакшы болчу. Ооба. Жакшы. Доллар 85 кезинде алганбыз. Силер ошону жай мезгилдеринде алып калыптырсыздар, э? Жок, күздө алдык, октябрда. Октябрда алдык. Биз анткени майда акыркы эмелер кетти да, как раз жана 5 жылдага деген эмелер. Ошондо өспөй кетип калдык да. Ана мына деп жүрө бергенбиз да. Анан келчегим экөөбүз ушинтип эле дос балам келип калды, кут курулуш компаниядан үй албайсыңар депчи. Анан буга айттык, мен эртең барабыз, бир сүйүн арабыз деп эле жүрөбүз, анан бир күнү бул болбой эле кеттик, барып келели деди. Анан жаңы жыл нас ушу жаңы жылга асылган октябрь, э? Жаңы жылга чейин үй калбай калат экен, сатылып атыптыр бат-баттан деп. Анан бул эме анда офисиме Волгоградскийде болчу. Жаңы жыл Волгоградскийге барсак деген Айылчы деген бала бар болчу. Айылчы, анан азыр ким? Бактияр. Ошол экөөнү эле тааныйм да, калгандарын билбейм. Анан барып эле ошо Айылчы Бактиялар менен сүйлөшүп отуруп, анан
Эми варианттар сурап атабыз да кандай болуп атат. Үйлөрдү биз оюбузда тандаганы барганбыз. Ал убакта уже выбор азайып калыптыр да. Анан ой, азыр эртең келсек үй калбай калышты, жанталашып оформить эле документтерди берип. Демек, Неожиданно болуп кетти да. Мен көрүп көрөлү дегенбиз да, эмне кандай болуп кимди. Бул ут курулуштун үйлөрү деген биз ойлогондой тура бербейт экен да. Жаңы жылдайын алалы, анан жазда алалы, күздө алалы болбойт экен да. Күн сайын ай өткөн сайын, жыл өткөн сайын кымбаттай берет экен. Азыр биздин үй уже 5 миллион 300 турган, азыр уже 7-8 миллион болуп калды. Өзүм эле ушул туруш үчүн. Наличкага сатып атат да. Вообще рассрочка деген түшүнүк жок. Компанияныкыда жок, уже алып сатып аткандар бар. Өзлөрүнө, хозяиндер. Ошо хозяиндер эле полный алып делеп коюшкан. Кайра эле кымбатыраак сатышат. Ошол эми биз куттан үй алганыбызга өкүнбөйбүз. Кудайга шүгүр, ушу эфирден пайдаланып тиги Жомарт байкеге да чоң рахмат айтып кетели. Ушунчалык карапайым элдин ортосунда көпүрө болуп, ушунча кишиге үйлүү болушуна себеп болуп атканына Алла ыраазы болсун, ден соолуктуу болсун, иштери ийгилтей берсин. Силерге да чоң рахмат. Иштериңер ийгиликтүү болсун. Ушундай кыргыз элинин кызматында ар дайым даяр болуп, алыста болобу, жакында болобу, күн болобу, түн болобу ушинтип эле келип эле Кыргызстаныбыз өнө берсин, өсө берсин. Үйлүү жайлуу бололу баарыбыз. Ушу үй ала албай жүргөндөргө айтат элем, ушу эртең алам, бүрсүгүн алам деп жүргөндөргө бүгүнтөн калбай алып калса жакшы болмок да. Анан күндөн күнгө кымбаттай берет экен. Күн болсо өтө берет экен билинбейли. Акча чогулбайт экен эч убакта. Билинбейли уже. Жакын калды, аз калды. силер төлөп аткан суммаңарды деле азыр эле калса керек уже. Биздики деген азыр 1 миллион 161 калды. Уже аз калды. 4 миллиондон ашыгы төлөнүп калды да. Кудай буйрса мына 8 ай калды. 8 ай. 8 айдан кийин. Чогулта албайт экенсиң да, чогулта алам десең, чогулбайт экен да. Ушундай азардан төлөп туугандаш экен да. Ошо көптө именно ошо чет өлкөдө иштегендерге өлө жеңил болду, ошол шарт жакшы болуп экен. Анткени чынында эле көбү первоначально взнос деп койгондо эле ошончо ута албай эле үйлүү болбой жүргөндөр көп. Биз деле негизи Москвага келип иштеп жүргөнүбүзгө бир 10 жылдын жүзү болуп калды. Анан акча чогултуп үй алабыз деп иштейт этип жүргөнбүз негизичи. Анан акча чогулат да, бир аз чогулат, анан кайра орду табылып калат. Бияка барыш керек, бияка барыш керек, тиги досуң сурайт, ага бересиң. Ошондо акча турбайт экен. Анан участок, Бишкектен участокко үй салабыз дедик. Анан ага да чогулуп жүрдүк. Анан участокты алайын десең, азыр документация жагынан бир участок эле 5-6 кишиге сатылып кеткен болот. Ага да ишенбейсиң. Анан ушу Кудайдан боло ут курулуш компаниясы ушу дос балам айтып калды. Ушу уттан алсаң сонун болуп атат. Эч кандай алдабайт, эми азыр алдап аткан компаниялар көп болуп атпайбы ал убакта. Анан ошон дос балам аркылуу анда деген тети Кутөргө салынып атат 2020-жылы. Ошол жака биринчи жолу бардым. Мен ошол жака барып, анда биз барган маалда ошо бузулуп, даярдалып атыптыр да месталарычы. Анан ошондо дос баламдын байкеси бир комнат үй алды. Анан мени да ал деди да. Анан көзүм жеткен жок. Кое тур деп анда Кыргызстанда жүргөнбүз. Анан Москвага келдик, Москвага келгенден кийин анан 2021-жылы жүр барып келели, барып эле анан Кудайдан болуш ак ниеттен атына заты жарашкан дегендей баягы аты да жакшы экен. Аты жакты мага биринчиденчи ак ниет деп баягы ар кишинин ниети болот эмеспи, ошо ниетибиз ак болсун деп. Ошого жараша дагы анан баягы расположениясы да жакшы место да, көк жаар, негизи өзүбүз ошо райондо чоңойгонбуз да. Бастаппеш. Анан ошого карап дагы анан алып калдык. Кудай буйрса эми төлөп атабыз жакшы эле. Кыйналыштар болбой эле. Планировкаңыз вообще сонунда. Жана кухня залды стенасын коюп койсоңор, төл комната катса деп вообще эле. Негизи Кыргызстанга барып ошол жерди көрдүңөр беле өзүңөр? Жок, көрдүк. Ошол жерге курулуп атат. Аны мен билем. Билем, бирок видеого тартып көргөнбүз. Бирөөлөр барып тартып берген да. Бирок өзүңөр барып көрөлү. Өзүбүз бар элекпиз. Өзүңүздөй бар элек. Өзүбүз деген качан 2022 барганда анда деген ичине киргизбей койгон. 3-3 этажына эле жетип болчу. Анда жок. Өткөндө бир барганда 7ге жетип калыптыр. Өткөндө туугандар барып тартырсак уже өйдө көтөрүлүп калды. Как раз биздин этажга жетиптир. 7-этажга. Кладкалар тизилип атыптыр да. Кайсы блок билесизби? 4-блок. 4-блок. Силердин уже фасад Силердикилер ооба. Негизи 4-блок. Башынан эле биринчи келип атат. Башында эле котлован биринчи казылып эле ушундай порядка кетип турбайбы башынан баштап. 4дөн бери башталган да. Бирок баары бир эмеде бүтөт деген да. Негизи көбүн корккан ошол да биздин эмне болуп кетет деп. Чынын айтканда чет жакта жүрсөңөр, нар жакта эмне болуп аткан жана Instagram ар жакта ызычыларды көрүп эле жүрөгүм чыгып. Ошо бирок баягы алданган компаниялардан көрүп,
элдер көп эле коркот экен негизи. Сомнение болот экенсиң. А бирок могу Кутстройдон алып атканда менде вообще коркунуч деле болгон жок. Эч мындай эме болгон жок. Бирок ошо 3 комнат деген эмне темеде 4 комнат деп жүрөт түшүнбөйсүң. 4 комнат. Кухня менен зал деген экөө деген эме да, чоң да көрүнүштөр. Почти экөө бириккенде где-то бир 35 квадратка барат да. Кухня менен залды ошону бөлүп койсоң болобу? Анткени 2 терезе бар, как положено. Кухнясы отдельно кылып, эме Кухняда балкон бар бизде еще. Ооба. Биз просто эмеси жок да, схемасы. Схемасы жок. Мен как раз кетирип коюшум керек экен. Яктан там сразу же на месте көрсөтүп койчусуздар, переживать этпегенде кылып. Жана компаниянын эмеси бар. Төлөп аткан кагаздарычы, бирок схемасы жок да, планировка жок. Схемасын Биз баягы биринчи барганда көрсөткөн, анан ал баары уже унутулуп калды да. Конечно, андан бери уже канча убакыт өтүп кетти. Негизи ошо ортосунда эме бар, 2 стена бар, кухняны отдельно кылып, тиги залды отдельно кылып койсоңор боло берет да. Бизге негизи ким эле айылчы өзү айтканда, силер могу коридоруңарга футбол ойносоңор болот депчи. Чоңураак. Чоң депчи. Балдарыңыз футбол ойнойт бияктан деп бизге кетип атса, ошентип тамашалап келгөр. Биз баягы машина дагы алып үй менен кошо төлөп атпадыңызбы? Ошол боюнча да бир айтып берсеңиз. Балким азыр бул жакта эми Москвада иштегени бар, иштеп көп жылдан бери жүргөнү бар, бирок акчасын чогултпаганы бар дегендейчи. Балким ошол адамдарга да мотивация болуп калабы? Бир экөө сөз кантип алдыңыз, кантип мындай бул нерселерге ким түрткү болду дегендей. Башында үйгө чейин негизи машина алгам. Машинаны алып мен деле корктум башындачы. Машинаны алып алдым. Анан машинаны лизинг алгам 3 жылга. Айына машинага 43.500 төлөчүмүн. Анан мага ой келди, ушул машинаны чыгарып алайын. Анан машинаны кутулгандан үй алайын дедим да. Жеңилирээк болсун депчи. Анан келинчегим экөөбүз баягы кеңешип калып жүрөм, кутка барып келели. Барып эле сурап, анан бир аз кое туралы, бир 5-6 ай, жарым жыл, качабай 1 жыл деп. Анан барсак Акниет курулуш компаниясынан уже үйлөр калбай калыптыр. Анан сразу эле айылчы айтып калды, байке. Звон өчүрүп. Дагы бир 3-4 айдан келсең, уже үйлөр калбай калат. Уже эле мына 40 ай болуп атат, эртең дагы срок кыскарат. Анан уже рассрочка берилбей калат. Анан уже наличный сатып алышың керек болуп калат. Наличный сатып алганга возможность болбойт да кайдан. Анан келинчегим экөөбүз кеңешип дагы ала берели, төлөйбүз деп машинаны дагы алдык. Анан үйдү да оформить этип салдык. Ай сайын ошо машинага да үйгө да төлөп. Машинага 43.500 төлөп аттым. Анан үйгө болсо 133 да. Ошондо менин расходум ай сайын 200 миң да. 200 миң. Ичип жеген. Ошондо үй менен эле машинаны эсептебейсиң. 133кө 49кө 170. Анан экономдогон 200 да. А так бир жагы 230га чейин да. Бияктагы төлөш керек да, бияктын квартирасында жашаган. Балдар окууга, ичкен жеген бар, баскан топ биякта эле уже 8-чи область болуп калбадыбы. Катыш деген бар, тияка барасың, бияка барасың. Куран окутуу, той, жентек той деген бар, жакшылык, жамандык деген. Биякта эле Кыргызстандагыдай эле. Кошумча кошосуң дегендей. Анан ошентип ошол күндөргө карабай эле алдык, Кудайым буйруп мына. Ошол күндөрдүн көбүн жеңип мына азы калды. 4,5 башында аябай көп болчу. Ошондо мен деген 5 миллион 300гө үй алдым, анан машинем болсо 2 миллион. Ошондо 7 миллион болчу. Машина төлөп бүттүңүз? Машинени төлөп бүтүп алдык. 2 жылдар жаап салдык машинени. Азыр болсо бир гана ошо үйгө эле иштеп атабыз, Кудай буйрса. Эми азы калды, 8 ай калды буйрса. 8 айда көз ачып жумчакты. Мына кызым дагы андан кийин мына эмес деп кызымды берип салды Кудайым. Келинчегим отуруп калды анан үйдө иштебей. Үй менен машина алган кезде келинчегиңиз экөөңүздөр иштейсиз? Ооба, экөө иштеп атканбыз ал убакта. Ал убакта экөө иштеп атканбыз. Анда көп билинген жок. Анан 2023 кызым төрөлдү. Анан ошондон бери мына 1 жыл болду. Келинчегим иштей элек, андан бери жаңы иштеп атам. Кудайга шүгүр эми баягы иштеп атабыз. Ошол баягы Москвада жүргөн мекендештерге не демекчимин, баягы кээ бир акчаны жакшы эле тапкандар бар да. Мен дос балдарым деле бар, акчаны жакшы таап жүргөндөр. Аларга деле айтам, акчаңар жөндөн жок болуп атат. Ошо куттан үй алып койгулачы. Мына билинбей эле убакыт өтүп бат эле утулуп калат экенсиңер. Анан ошо мекендештерге айтат элем, ушул курулуш компаниясынан болобу же каяктан болот дем. Мен именно курулуш деп айтпайм, баягы кимдин ар кимдин тандоосу да. Мен ошо курулуш компаниясын алганыма өкүнбөйм.
Кудайым буйруп мына 4 миллиондон ашыгы төлөнүп калды. Кудай 1 миллион 200 ушундай 1 миллион 200ге жетпеген акча калды. Буюрса 8 айлык платеж калды. Ошону төлөп алсак, аны төлөп бүтөрө менен Кудай буюрса дагы экинчисин күтүп атабыз. Без первый шансыбыз берип калса, ошондон дагы бир 2 комната алып коелу деген жакшы ой тилектер бар. Ошол эле баягы ар ким адам аракет кылып, ошо аракетке берекет деп коет го. Анысы кандай? Ошо аракет кыла берсең, берекетин Кудайым өзү берет экен. Эми бул баягы эме го, мисалы бул жакта 360 күн бою биякта иштеп, жумушка күнүнө эле желание боло бербейт го. Мен баягы ушунча акчаны да чогултушка дагы бирден-бир мотивация ошол үй менен, конечно, машинанан жеңеше өкмөрдө кичине болот болуш керек, эмне бири-бириңерди колдоп. Эми баягы ошо мындай экен да. Эң биринчи үй бүлөдө баягы ынтымак экен да. Ынтымак, үй бүлөдө ынтымак. Семейный болгондон кийин бириңе-бириң ишенип, бириңе-бириң мотивация болуп, бириңе-бириң мотор болуп дегендей. А эгер үй бүлөдө ортодо ынтымак жок болсо, эч кандай үйдө болбойт экен, машинада болбойт экен. Эчтеке болбойт да кыскасы. Анан ошо келинчегим экөөбүздүн баягы ойлойм, ошо экөөбүз кеңешип кеткен бармак урбайт дегендей. Экөөбүз ушу негизи биз өзүбүз эч нерсебиз жок эле үйлөнүп алганбыз. Азыркы жаштарың деген үйү барбы, чүйү барбы деп анан бир нерсеси, машинеси барбы, квартирасы барбы деп биздин экөөбүздүн эчтекебиз жок болчу. Экөөбүз эптеп баш коштук. Азыр Кудайга шүгүр өчөр-башар болуп, мына 3 баланын ата-энеси болдук. Жакшы жашап атабыз. Баарын өзүбүз күчүбүз менен кылып атабыз. Кудайым буйрса мына квартираны деле ушу кутулайын деп калдык, аз эле калды. Ошол жаштарга ошо айтарым ошол, эң негизгиси ынтымак. Ынтымакта болуп, бириңер менен бириңер кеңешип, анан бирге белди бекем бул окуат кылсаңар, любой жерде эмнени кааласаң бардык нерсе болот да. Квартира, машина, бала чакалуу дегендей дальше кете берет. Эң негизгиси ынтымак. Ошол. Бул азыр канча 3 жыл, 4 жыл төлөдүңөрбү ушу үйдүкүн? Жок, биздики деген общий деген 3 жыл 4 айда. Ошондо 40 ай. Жок, азыр буга чейинки мисалы төлөп атканда эми дайыма эле кыйналбай төлөп аттыңарбы? Же ортолорунда кандайдыр бир эми ар кандай ситуация болуп калат да, бир күнү мисалы өзүңүз айтмакчы, тияка кош керек, бияка кош керек, тигил сурап калат. Эми ошондойлор болуп атты, ошондой бир 3 ай эмне кылып аттыңар? 3 ай 4 ай болуп атты, баягы Кудай камдайт дегендей. Эми баягы тууган тушкан деген бар, ар жак бир жак болуп, эми үй алганда тегинден мындан кээде болуп атты, эми тияктан бияктан карыз алып, анан ошол карыздарды кайра төлөп, андай случайлар болуп атты, аны деле моюнга алыш керек. Бирок ошол моменттерде куткурулуш компаниясы дагы мындай биздин дагы ситуациябызга кирип, баягы сразу эле төлөй албай калды деп үйдү алып койбой, баягы срок берип, ушул убакка чейин төлөгүлө деп, ушундай жеңилдиктер бизге берип атты да, ошол жагына ыраазымын да. Жеңилдик дегенде мисалы канчага чейин алыптыңар? Мисалы узактыгы мисалы 1 ай, 2 ай может. Эми негизи договор боюнча негизи кечиктирбей төлөш керек. Ошондой эле жазылган да. Биз кыргызчылык кылдык негизи эле. Анан билбейм, башкаларга ошондой кылса керек. Мен деле сурандым, ушундай ситуацияны айттым да, келинчегим төлөп калды, үйдө отуруп калды. Мурда экөө иштеп аткан башка билинчи эмес да. Мунун айлыгы бар, мен иштегеним бар. Анан кийин келинчегим отуруп калган, действительно бир 2-3 жолу эме задержка кылдым. Бирок төлөдүк убагында. Акыркы жолу мына могу жакында эле качан төлөдүк? 1 ай болду. 1-июнда, 3-июнда 500 миң, 750 миң төлөдүк. Ошону жаптык, ошондон кийин мына 1 миллион 160 азыр турат азыр. Ошо менен Кудай буйрса бүтөт. Азыр айтып атсаңыз эске түшүп атпайбы? Нуржигит Кадырбековдун айткан сөзү бар го. Ким үй алам дей турган болсо, дейт, ушундай жакшы ниети боло турган болсо, асманда учуп бараткан куштагы бир канатын таштап өтөт депчи. Анысы кандай ишигип мындай ниет эле үй алыш боло турган болсо, акча ар кайсы жактан келе берет экен да, Кудай берет экен. Өзүнүн эмеси болот экен да. Коркпош керек экен. Бул жактан үй алгандар көбүнчө айтып коет да, мисалы үйгө төлөсөң деле расходуң ошончо дейт. Төлөсөң деле ошол расходуң, ошол акчаң жок болду. Ал биз башында айткан Айылчы. Байке, үйдү алсаң ошол эле KFC-ге барасың, ошол эле кафеге барасың, ошол эле чайханага барасың, ошол эле досторуңа, ошол эле шашлыкка чыга бересиң, биякта эле төлөнө берет, тияң деле боло берет. Бирок ошондой эле болду. Ошондой эле болду. Өзү орто болот экен да. Ал үйдү эгер 2021 биз оформить этпей койгондо билбейм, азыр үй ушул убакка чейин акча чогулат беле, же алат беле, албайт беле, бир Кудай билет да. Тем более алсак билбейм, бир комнат алсак керек, анан мындай 3 комнат 100 квадрат үйдү билбейм. Ага жетиш.
убагында алып. алайын демеңер жокпу? Москвадан биз негизи ошол. Молодец. Негизи башында биздин план ошондой болчу, бияктан алалы дегенбиз. Калайын дедиңиз. Бияктан алалы дегенбиз да. Бияктан алалы деп муздосын даярдап жүргөнбүз да. Ана машина алып калып эле, ана машина алгандан кийин ошо бияктан алалы деп биринчи кутка барып көрөлүчү дедик. Анан барып эле ошол жака негедир куттун босогосун аттаган эле чыга албай калдык аркачы. Киргенден кийин эле. Эми по-любому кыргыздык болгондон кийин Кыргызстан кетебиз да. Аякта үй болгон жакшы эле го деп ойлойм да негизи. Эми аз деле кеч эмес, эгер ала турган болсок, тияк тура берип, бияктан да алып, эми пока возможность бар кезде. Бирок балдар Кыргызстандан дальше тарбия алып, кичине кыргыздын менталитетине үйрөнүп, ошол жакта эле окуп, чокуп, өз мекенибизде кызмат кылса экен деген эле ойда. Кудай буйрса ошол кутулуп, үйдү берсе, ремонтун жасап алып, барып ошол жактан дальше окат кылып, эми иштегибиз келсе келип кетип иштеп жүрө беребиз. Ошол кызымды ошол жактан ошол садикке берип, ошол Кыргызстандан окутуп. Кызым? Ошол бизде ой тилектер. Ошо үйүңүз менен тааныштыра кетесиз, келиңсен. 2018-жылы ошо балдарым Кыргызстандан келгенде ошо балдарыма карап снимать эткенбиз, 3 комнаталуу квартира. Айына 50 000 сомдон берем. Анан баягы бул жакта биз жашап, кайфовать этип экени келген жокпуз да. Акча табалы деп, кичине бир аз өзүгө бирдем артсын деп, квартплатка жардам болсун деп квартираны тарата алам. Ошо бул комнатада бир семья жашайт бул жерде. Биякта бир семья, анан бул жакта болсо 2 балам жатат. Анан ар жакта да бир эже бар. Ошол экөөнү издабайт этем, биякта болсо келинчем экөөбүз, кызым үчөөбүз жашайбыз. Ошол бияктын болсо коммунал услугасы менен айына 55 000 сом чыгат. Ошондой Москвада жашоо. Кыргызстанда жатып алып, акчаны менен күрөк менен таппайбыз. Анда азыр как раз жумуш ордун карап машинаңызды көрүп, кандай болот? Хорошо. Ошолорду көрөлүм. Макул. Биринчи ушул машинаны алгам уйлардын астында. Hyundai Solaris 2021-жылкы жылы. 3 жылга лизинг алгам. Анан муну алып алып, силердин компанияга барып, муну төлөгөндөн кийин алайын деген негизи ойдо бар болчу. Муну төлөп алайын, анан үй алайын дечи. Анан барсам, баягы биз ойлогондой эмес экен. Үйлөр күн сайын эле калбай калат экен. Анан айылчы менен сүйлөшүп, баягы Куданыкың Кудай камдайт болуп эле үйдү алдык, машинаны да алдык дегендей. Машинада туруп калып. Машинаны буйрса мына 3 жыл калган, муну да ушул жылы октябрда бүтмөк. 2000 мына былтыр октябрда чыгарып алдым да уже. Бул досрочный жаптым. Бул негизи канчага турду бул машинаңыз? Машина 2 миллионго турду. 2 миллион. Алло, апа, улут атабы? Тартып коюңуз. Чо апа, эме видео интервью берип аткам эмеге, Кутстрой компанияга. Алло, улут атабы? Кутстрой компанияга эме берип аткам дейм, видео интервью. Анан бир аздан кийин чалайын сизге бошогондо. Майлиңиз. Өзүңүздүн жумушуңуз боюнча эми жумуш айтып бериңиз, кандай болот, канчада турасыз, эмне кыйынчылыктар бар? Жумуш ушул машина менен такси кылабыз Москвада. Негизи өзүмдүн кесибим ушу айдоочумун. Башка деле жумуш колдон келбейт да. Стройкага иштеп көрдүм. Анан ал жак меники эмес экен да. Анан башында ошо Москвага келгенде аренда кайдап жүрдүк. Аренда кайдап күнүнө 1,5 миң сом, 1200, 1700 чейин төлөп. Анан ойлоп көрсөк, машина өзүңдүкү болгон абдан жакшы экен да. Эч кимге карыз болбойсуң, эч кимге баягы көз каранды болбойсуң, өзүң хозяинсың дегендей. Анан бул деле айына эсептеп келсең 60 000 сом да арендасычы. Анан ошол жагын ойлонуп туруп анан ошол үй алардын астында ушул машинаны алгам. 2 миллионго турган. Айына 43 500 сомдон төлөп 3 жыл төлөмөкмүн негизи. Анан берип первоначальный взнос, анан мунун жыл сайын төлөгөн АСАга каскасы бар, страховкалары. Ошонун баарын эсептеп келгенде ошо 2 миллионго барды да общий стоимость. Ушул машинаны 2 жылда чыгарып алдым, Кудайым буйруп. Анан жумуш болсо, эми баягы
жумуш деп эле жумуштун артынан эле өлүп кете бербейбиз дегендей да баягы чеги менен да баардыгы эс алганда билиш керек, семьяга көңүл болуп бөлүп. Жумуш эртең менен саат мен 5:30-6-да турам. 6:30-7-ге чейин линияга чыгып кетем. Бир чыкканда эртең менен биринчи пичевой лист жазып, ошо менен 6 саат 7 саат иштеп келем. 6 саат 7 саатта иштегенде ошону бир менин планым түшкө чейин 5000 да. Түшкө чейин 5000 иштейм, анан үйгө келип обед кылып. Мына как раз силер келбедиңер 3-тө. Ошого чейин мен иштеп 5000 сом чыгарып келгем. 5700. Анан кечинде ушул маалда мына как раз 6 болуп калыптыр, бирок кичине кеч болуп атты. 5-те 5:30 ушул маалда чыгам дагы. Түнкү саат кайра 11-12ге чейин дагы ошо 4000-5000. Ошо менен күнүнө 10000 план. Жумуш күн сайын ушул жактан башталат экен да, жумуш туруп эле. Ооба, жумуш мына машинем ушу эшиктин алдына токтотом. Эртең менен турам. Саат 5ке будильник коем. Жалком кармаганда 7ге чейин уктап алам. Туруш кыйын эмеспи? Туруш кыйын эме, организм көнүп калат экен. Негизи өзүм уйкуга сергектим да. Уйкуну өтө эле жакшы, уйкуну жакшы көрчүмүн үй алганга чейин. Анан үй алгандан кийин уйкуң деле келбей калат экен. Койдо эле үйдү төлөш керек, машинени төлөш керек, семьяны багыш керек деп эле. Бир эле үй төлөөбөстөн эмес, биякта семейный жашагандан кийин да бала чаканы багыш керек. Алардын ичкен жегени бар, кийим кечеси бар. Бияктагы квартирага төлөйбүз. Ошо расходтун баарын эсептеп келгенде уйку деле келбейт, чынын айткандачы. Кой чыгып, жок дегенде бүгүн чыгып бир 5000 сом болсо да иштеп келейин деп чыгып алып бир түшкө чейин кыймылдап келип андан кийин эс аласың да. А так негизи бир суткада ошо канча саат иштейсиз? Бир суткада мен эртең менен 5-6 саат, кечинде 5-6 саат, общий 10 саат, 12 саат линияда болом. Так Яндекс максимум 14 саат берет, э? Жок, Яндекс деген 14 саат берет, бирок ортодо баягы эс алган немелерин эсептейт да. Эгер чыгып эртең менен 7-тен чыгып кечки 7ге чейин без обед иштесең анда ровно 12 саатты жабат. Биз анда иштей албайбыз эми, адам болгондо тамак ичиш керек, ар жак бу жак туалетке барасың. Москвада негизи кышында иштеш кыйын болсо керек, э? Кышында иштеш кыйын, бирок кышында жумуш өтө жакшы болот. Кышында коэффициенттер жакшы болот. Бир күндө эң көп сумма жапканыңыз канча болду? Мисалы биз дайыма угуп калабыз бу 31-ине жакын аябай катылып кетет депчи. Эми мен деле баягы бирок андайларды угам, көрөм деле өзүм делечи, бирок мен анчалык эл окшоп 20 000, 30 000 деп таап көргөн эмесмин. Бирок менин эң эле көп тапканым ошо бир 15-16 000 болгон. Ушундай погодада да. А так жаңы жылда ошондо деле бир 7-8 саат иштеп келгем, быйыл жаңы жылда 15 000 ушундай эле жапкам. Ошол эле, андан ашырып көргөнүм, бирок ашырса болот. Бирок мен анчалык деле өзүм жаным кыйнай бербейм да. Эртең күндө стабильный иштеш керек да. Бир күн иштеп 20 000 жаап 2 күн эс алып жатып алганда анда ошол эле акча чыгып калат да. Чыгып 10 саат, 12 саат общий эртең менен кечкини кошкондо. Москванын жаңгыры таксистердин сүйүнүчүнүн көз жашы дейт. Жаңгыр. Жан жаганда былжылдатып күйүп берет экен. Жайында, жазында, жамбыр жаганда, рубль жагандай көрүнөт, кышында кар жаганда, тоже рубль жагандай көрүнөт өзгөчө. Кадимкидей рубльдар болуп түшүп аткан көрдүт. Ушундай жумуш. Кудайга шүгүр биздин маңдайыбызга ошо Москва бар экен. Баягы кээ бирөөлөр бар го ошо Москва, орустар тигиндей, орустар мындай деп жамандайт го кээ бирөөчү. Анан эми конечно ар бир жерде, ар бир мамлекетте бар баягы патриоттор, эмелерчи баягы нацисттарчы. Андайлар биякта деле бар. Анан ар бир адамдын өзүнөн года ойлойм да, баягы өзүңдү түз алып, эч кимге зыянын келтирбей, жакшынакай жүрсөң деле эч ким тийишпейт да бияктачы. Анан эле баягы правиланы бузуп эле жолдон чыга калып көрүнгөн менен урушуп, эмнеге кое бербейсиң, эмнеге кысып кеттиң деп эле уруша берсең анда уруш табыла берет да. Ар бир адамдын өзүнө жараша да биякчы. Жакшы жүрсөң сага эч ким тийишпейт. Көчөдө деле милициялар эми базар жок, эмени текшерет, документ текшерет, документиң сеники баары туура болсо, алар деле эч нерсе дебейт да. Аппарат текшерет, базага салат, жакшы болсо чечип берип кое берет. Демек бардык нерсе өзүнөн. Бардык нерсе өзүнөн. Баягы рейд болуп атат, тигинтип атат, минтип атат, болбой калды Москва дегендерди деле угуп атпайбызбы өзүбүз делечи. Кыргызстандар угуп сарсанаа болушат, силерде рейд болуп атат, эмне болуп атат, бияка келе берсеңерчи ошо силерди телевизордон көрүп алып эле, силерди ойлоп эле сарсанаа болуп атабыз дегенде туугандар болот. Бизде болсо баягы наоборот, мен Москвада жүргөнүм 10 жыл болуп, Кыргызстанга барганда бир
башка мамлекетте барган сыяктуу болуп эле баягы кайра өз жериме кете тургандай сезиле берет да. Биякта жүрүп көнүп алып турбуз да. Бирок баары бир эми ниет ошол жака Кыргызстанга. Эми конечно, эми биндик кантанган жер эми эч нерсеге алмаштырбайбыз го өз мекенибизди. Кудай буйрса биз деле ошо эми эл катары мигрант болуп ушу чет жерге иштегенге келип калганбыз да. Убагындачы. Эмне баягы жыргаганыман жылкы чолуп тур деген сөз бар го. Ансагандай эч ким деле жыргагандан келбесе керек Москвагачы. Баары эле ушу бирдеме тыйын тыпыр кылып, бир аз үй-шүй кылып кетейин деп эле ошол максаттарды орундалсын деп эле келсе керек. Биз деле ошол катары келгенбиз. Ошонтип отуруп эле ушу 10 жылдын жүзү болуп кетиптир. Билинбей эле.